17 декабрда президентибиз кабар агенттигине берген маегинде Кемпир абадты коргоо комитетинин мүчөлөрүнө жалган жала жаап, калыптардын баарын апыртып, өрдөктөрдү учуруп, төңкөрүш жасаганы даярданып аткан деп элдин башын айлантып атат. Президент башы менен калп айтып, жалган жала жаап, элдин башын айлантып атат. Эч кандай эч ким төңкөрүш жасайбыз деген эмеспиз. Портер деп коет. Портер деген сөз ал жактан эч кимдин оозунан чыккан эмес. Айланайын уят эмеспи? Президент башы менен ушунча жалгандын не кереги бар? Портерге салып сен 1000 киши алып келесиң, сен 100 киши алып келесиң деп. Ошентип даярданышкан деп. Мынчалык жалгандын не кереги бар? Эч ким ал жактан төңкөрүш жасайбыз деген эмеспиз. Эл чогултабыз деген сөз болгон. Менин оозуман чыккан. Элди эмне максатта чогултабыз дегенбиз. Ошол депутаттарга таасир кылыш үчүн, алар ратификациядан өткөзбөш үчүн элди чогултабыз дегенбиз. Эч кандай төңкөрүш жөнүндө сөз болгон эмес, портер жөнүндө сөз болгон эмес. Садыр Нуркожоевич, калптын да чеги болот, жалгандын да чеги болот.